Аскер байке, саламатсызбы? Саламатчылык. Азыр ардактуу эс алуудасыз. Ошентип койсо болот да. Буга чейин федерациянын калыс болуп жүргөнсүз. Федерацияда калыс болгонбуз. Республикалык федерацияда 3 жылга жакын калыстык кылдык. Областтык федерацияда андан көбүрөөк 10 жылга жакын калыстык. Азыркы убакыттагы калыстардын баягы калыстык кылгандарында өзгөрүүлөр бар да, эрежелерде өзгөрүүлөр бар. Айырмасы сиздерге билинип атабы? Эми негизи калыска эч качан эч ким ыраазы болбойт да көп жерден. Сөзсүз утулган командадан 1-2 киши келип жаман сөзүн айтып берет. Чоң счет менен утулуп атса деле ошентет, аз счет менен утулуп атса деле ошентет. Калыстан деле кетет, ал деле пенде да. Силерге окшогон эле, бизге окшогон инсан ал деле. Бирде көрөт, бирде көрбөй калат. Ушундай моменттер болуп калат. Анан сөзсүз ушу калыс туура эмес кылып койду деп айта бериш деле туура эмес. Анткени калыс деле Кудайдан корккон киши келип мына калысты кылат. Анан эми айырма эмне мурунку калыстар тетиги федерация башынан түптөлгөндөн баштап келаткан калыстар болчу. Эсенгул Нураков азыр деле жүрөт агабыз. Андан тышкары Асылбек Шерибаев деген киши бар болчу. Ошо атактуу калыстар бар болчу. Асыл деген байке ишил федерацияга эмгеги сиңген кишилер болчу да. Алардын сөздөрүн көкпөрүүчүлөр мындай эки айттырбай эле түшүнүп туура кабыл алышты да. Кийинки калыстар жашарган сайын улакчылар дагы тең ата болуп мындай кичине субординация азайгандай көрүнүп атат да. Биздин убакта форма бар болчу, жанагы жилетке кийгизчи баарыбызга окшош кылып. Бирок бир атайын бир талап иштелип чыккан эмес да. Азыр иштелип чыктыбы билбейм. Ошол кезде кепкачан, шляпачан деле чыгып калыстык кыла беришчи. Биз ушу калыстыкка келгенде жеке өзүмдүн немем инициативам менен деп койсо болот го эми. Мактангандай болбой эле калпак кийип чыкканмын ошакачы, намыстанып. Биздин улуттук оюн болгондон кийин калпакчан чыгыш керек деген. Азыркы калыстарга рахмат, баары калпак кийип жүрөт. Туура кылып атышат, анткени бул биздин улуттук оюндун таңазалабаган бул да бир эмеси дагы, бөлүмү деп койсок болот го. Калыс менен оюнчунун ортосундагы мамилелер боюнча да айта кетесизби? Бул өтө тонкий момент да. Калыс деле жана айтпадымбы, ал деле пенде, ал деле бизге окшогон адам, анын деле мындай сезими болот. Ал деле катуу сөз айтып койсо кайгырат. Могу калыстарды мен жакшы түшүнөм, өзүм иштеп жүргөм да. Бул чоң турнирден баргандан кийин калыстар бир жума мындай өзүнө келе албай стресс болуп жүрөт да. Анткени мояктан аябай көп негативный эмоцияларга кабыл алып кетишет да. Анткени 24 оюнчу жалгыз калыс болот да. Оюн талаасында 8 оюнчу болот. 8 оюнчунун 8 аты бар. Ошонун баарын карап жетишиш керек. Андан тышкары боковой алмашууларды караш керек. Ушунун баарында жанакындай бир аз мүчүлүштүк болуп кетсе, болбой койбойт да бул тиричиликте. Болгон моментте ошол 24 бала тең чаап келип, жанакы эми азыр спортсмен балдар да каны күйүп турган балдар келип, калыска келип атырылып, камчы үйрүп, тап берип, жаман сөз менен сөгүп кетишет. Бул өтө туура эмес нерсе да. Анткени жанагы айткандай ушу инсан ал деле. Ошол чараны негизи федерациянын мыйзамында деле баса белгиленүү жазылып турат. Калыска акарат келтиргенге жаза колдоnuш керек. Ошону федерация иштеш керек, күчтүүрөөк иштеш керек. Штрафын салыш керек. Ошол оюнчуларды оюндан 1 жылга 1 турнирге четтетиш керек. Ушуну тартип болот да. Калыска акарат кылып мындай мыйзамга баш ийбесе, кыскасы, биздин көкпөрдүн мыйзамына баш ийбесе, оюн өспөй калат да. Ошол оюнчулар да ошого көнүп алат. Андан тышкары бир баса белгилеп кетчү нерсе бул оюнчулардан тышкары жанакы күйөрмандар аябай кыжалат кылат да, калыстардычы. Күйөрмандар туруп алып аябай балит сөздөр менен сөгүп, оюн талаасына аралашып кетип, ушундай бир туура эмес моменттер болот. Ошол кезде да калыска аябай нагрузка болуп калат. Ошону туура караш керек. Жанакы эле мисалы УЕФАда болельщиктери, жанакы фан клубтары келип туура эмес иш кылса, именно команданы жазага тартат го. Ошондой кылып бияка да киргизсе жакшы болмок да. Кайсы команданын күйөрмандары туура эмес иш кылса, трибунадан болобу, оюн талаасынын жээгинен болобу, ошону далилдеп туруп, ошол командага жаза бериш керек да. Ошо 1 жылга болобу бир санкция принимать этсе, ошондо тартипке келе баштайт да акырындан. Анткени баарыбыз мындай өзүбүздүн улакчыларыбыздын күйөрманы болгондон кийин өзүнүн улакчыларын өсүшүн каалайт да. Артка тарткысы келбейт. Кичине болсо бирин тартып токтотуп калат. Ушундай моменттер бар. Андан тышкары ушу жетекчилерден көп нерсе зависит этет. Оюнга чыгаарда балдарга жакшы мындай насаатын айтып, бул оюн, бирөө утат, бирөө утулат. Сөзсүз эле бир утулуп калсаң күнөөлүү киши издебегиле депчи, өзүңөрдөн издегиле деп ушундай бир насааттарын айтып чыкса дейт билем да. Ушундай моменттер бар калыстарда. Оюнчулардын
калыс болуп оюн талаасына дагы чыгып берип турса ал жагына кандай карайсыз? Туура. Негизи калыстарды именно ойноп жүргөн улакчылардан кылыш керек. Именно ойноп жүргөн мындай кичине каны кызуу болбой калган, кичине жаш өтөйүн деп калган улакчылардан алып келип кошсо, алар оюндун ичинен билет да. Ичинен билет. Бул игровой момент дегендер болот. Ошону мындай андан мынданы карап, моягы туура болду, моягы туура эмес болду. Баарын эле жанакы кагазга жазылгандай кылбай, ошо мындай человеческий фактор деп коет го. Ошогондо ылайыкташ керек да. Бул оюн да. Ошо кээде мындай кокустук болуп кетет. Ошондо да карамамы же бир жаза колдоно салбай, эки баланы элдештирип коюп, ошол жактан калыстан көп нерсе зависит. Ошон үчүн бул ойноп жүргөн баскан улакчылардан кайрап келип ушул жакка калыс кылса, ошо туура болмок. Андан тышкары могу областтагы турнирлерде, могу федерациянын турнирлеринде деле могу высший лиганын капитандарын болобу алып келип өздөрүн калыс кылып, бир сыйра жоон терisi менен сезип, өздөрү түшүнгөндөй кылса, балким ошондо алар дагы бир түшүнүп, калыстарга туура мамиле кылып калат беле дейм да. Могу акыркы жылы эле федерация жаңы талаптарды коюп, жанагы кат урдурганды тыйып атпайбы? Ошонусуна рахмат да, ошонусун жакшы карап атышат. Антпесе өтө динамичный оюн болуп, көбүнчө жанакы урган бала баалуу болуп кеткен да. Андай туура эмес да негизи. Улакчы жерди эңип, улакты алып такымга басып, бала улакчы деп саналат. Анан кээ бирки балаң ошо такыр улак кармап эле жалаң защитада жүрүп улакчы атанып атпайбы? Туура эмес көрүнүш да бул. Мукаачылык болуп калат. Бул азыр деген буюрса кайра мурунку биз ойноп жүргөн кездеги калыбына түшүп келатат. Мында ойногу ат, такымдуу жигит, эңгич улакчы бааланчы да. Ошондой болуп келатат. Азыр эми азыр ушул темп кайра акырындан жүрүп отуруп ошо мурункусуна жетсе, урган аттар менен көп балдар травмалык болот го, ошол азаят эле да. Туура. Чоң рахмат Аскер байке. Эчтеке эмес, Алла ыраазы болсун. Маек бердиңиз. Рахмат.